Силерге бүгүн UFC'de айтылуучу кабар достор. 18 март күнү өтүлүүчү Англиядагы саллашууга Джастин Гейджи жана Рафаэль Физиевдин саллашуусу болот. Саллашууда мурда булар бири-бирине алдын ала айтылган сөздөрү кабарланат силерге достор. Джастин Гейджинин сөздөрүндө: "Мага каршы чыккан дегеле хейтердин оозун бул саллашуу менен дагы бир ирет жабам озор. Ал эми менин көрөрмандарым үчүн чоң сүйүнч алып келем, таң калтыруу менен. Алдыда бул жакшылуу, маанилүү нерселер бизди күтүүдө. Кыла турган нерселерибиз көп. Биз бул баланын тактикаларын, каршы пландарды түздүк. Мага каршылаш катары бул бала мага керек негизи. А мен болсо чоң күч менен бул жеңишке ээ болом. Мага баштан бери ишенип келе жаткандардын ишеничин актайм." Ал эми Рафаэль Физиевдин сөздөрүндө: "Алдыда бул жеңишимди барыңар көрөсүңөр, кандай жеңеримди. Эгерде бул саллашуум треш-токторго айланып, шоу болуп, кызуу болсо, анда мен таярмын чемпион менен саллашууга. Эгерде менин алдымда турган Дариуш турган болсо, мен ага тоскоол боло албайм, анткени ал чемпиондукка ылайыктуу бала. Мен Гейджиге чыныгы сокку эмне экенин көрсөтөм. Аны кыйнап жеңилүүгө мажбур кылам", деп өткөн Рафаэль Физиев достор. Айтмакчы достор, Рафаэль Физиев Ислам Макашевди "Мен мурда абдан күчтүү, катасыз мушкер көрсөм андай эмес экен" деп Ислам Макашевди айтып өткөн. Анын да минус каталары бар деп Исламга карата бул сөздөрдү айтып өткөн. Эгерде бул бала Гейджини утса турган болсо, Исламга чемпионго түшүүгө да чоң жол ачылат достор. Оливера же Дариуш же Физиев болот tutса гана чемпиондукка татыктуу достор. Ал эми экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов достор бул саллашууга өз пикирин калтырып өткөн. 51% Рафаэль Физиевдин пайдасына болгон болсо, 49% Джастин Гейджиге берген. Ошондо Рафаэль Физиевди жеңет деп ойлоп жаткан учуру достор. А силердин оюңар кандай достор? Ошол тууралуу ой пикириңерди комментарийга калтыргыла. Аман калгыла достор, кийинки көрүлгөнчө.